Чайдын тарыхына кайрыла турган болсок, бир нече уламыштар айтылып келет. Алардын бири Кытай императору. Тактап айтканда Хэн Нундун жанында кайнап жаткан сууга чайдын жалбырагы түшүп, демделип калат. Аны ичип, анын ырахатын татыган императорго чындыгында аябагандай жаккан. Мына ошондон кийин чай дүйнө жүзүнө тараган деген дагы кептер айтылып келет. Ал эми бүгүнкү күндө болсо чайдын түрлөрү, аларды демдөөнүн жолу дагы аябагандай көп колдонулуп келет. Алардын арасынан ден соолукка пайдалуусун бүгүн бизге Улук көрсөтүп берет. Саламатсызбы? Кандайсың? Жакшы, кандайсыз? Келиңиздер. Ошондо биз бүгүн кандай чайларды даярдайбыз? Бүгүн буюрса 3 чай даярдайбыз. Бул чычырканак чайы, имбир чай жана мөмө жемиш чайы. Ошондо бул тоңдурулган мөмө жемиш экен, Тоңдурулган, жайда үзүп туруп эле сактап койгон морозильникке сразу. Азыр кайсынан баштайлы? Азыр мөмө жемиш чайынан баштайлы. Чайниктен алалы. Бул френч пресс деп коет. Атайын ушу ягодный мөмө жемиш, облепиховый чайларга туура демдегенге ушундай чайник туура келет. Жардам берип коесузбу? Буларды Эмне кылайын? Бул жака салышым керек, Бул деген мөмө жемиштер өзүнүн граммаждыгы менен салынат. Мисалы канча? Ушул канча чыгат? Бул 25 грамм. Жемиштер бүт бары 25 граммдан салынат. Баарын чогуу эле кошуп коебузбу, Баарын эң чогуу кошобуз. Анан бул чайды үйдөн деле жасаса болот, вареньяданчы. Биз деген сиропторду колдонобуз, атайын жасалган. Бул эмне? Смородина сиропу. Муну коебуз, Малина сиропу кетет. Жана клубника. Кулпунай, Кулпунай. Анан бул жерге дагы сахарный сироп обязательно кошуш керек. Бул болсо бал. Бул бал. 1 ложка жакшынакай болот. 1 чай кашык салабыз. Анан кипяток Куябыз. Мына кызарып өңүнө чыгып калды. Айрыкча мындай чайды мындай айнек чайнектерге демдеген өзгөчө бир кооз көрүнөт экен, аппетит ачат экен, Биз 5 мүнөт демдейбиз. Ага чейин сиз мага лимон кесип берсеңиздер. Лимон кошобузбу, Биздин мөмө жемиштен жасалган чай даяр болгонго чейин биз экинчи чычырканактан жасалган чайга даяргерчилик көрөт экенбиз. Мен лимонду кесе берейин. Улук, сиз буга чейин кайсыл жакта иштегенсиз? Мына ушундай сонун пайдалуу чайды демдегенди, мындан сырткары дагы кофе жана башка нерселерди жасайт экенсиз. Каяктан үйрөнгөнсүз? Мен биринчи иштеген жерим бул Адриано кофе болду. Ошоктон бүт пайдалуу напиток, Суусундуктарды үйрөнө баштадым. Бул 2015-жылы болчу. Андан кийин эле аябай кызыгып кетип, ар кайсы кафелерге барып, көрүп, тандап, бармен, баристалар менен сүйлөшүп, бөлүшүп опыттар менен. Ошонан көп жерде иштедим. Ар кандай чайларды үйрөндүк. Жаккандары дагы бар, жакпагандары бар. Ушундай. Негизи жалпысынан алганда канча чайдын түрүн демдейсиз сиз? Көп эле бир 15-20дан өйдө да. Анан үйдө дагы ушундай чай демдеп ичесизби? Үйдөн агар эми кичинекей эле да, аяктачы. Кичине эле бир 2-3 жака болот. Жарымын тоңдуруп коебуз, жарымын варенье жасап салабыз дегендей. Үйдөн да жасайсыз, Үйдөн дагы жасайбыз. Эми азыр ошону эмне кылалы? Азыр чычырканак чайын жасайбыз. Бул чычырканакты Канча бул грамм? бул 80 грамм. Сөз түрдө ушундай өлчөмдө болуш керекпи же? Болуш керек. 1 чайник 1 литрге да болчу. 1 чайник 1 литрге 80 грамм чычырканак кетет. Андан көп болсо дамы кичине ачуураак болуп калат. Андан аз болсо дамы чыкпай калат.
тоңдурулган, Бул да тоңдурулган. негизи мына чычырканактан жасалган чай дагы баягы адистердин айтымында аябагандай пайдалуу деп айтылып келет да. Мында С витамини аябагандай. Муну деген тиги Грециядан эме чычырканакты аттарга беришкен да, көрсөтчү. Анан аттарга берип алар жеп бүткөндөн кийин, бир күндөн кийин эле жана териси мындай золотой цвет сыяктуу болуп калчу экен да, витамин С үчүн. Ооба, жылтырапчы. Анан ошон үчүн муну деген эме аттын эмеси деп койчу экен да, тамагы депчи. Даяр болуп жатат. Азыр ысык суудан куюп, бул чайник алып. Мына чычырканактын жыты келип баштады. Эми эле. Эми эмне кошобуз ошондо? Эми лимон 2-3 штуктан кошуп койсок. Ысык суудан. Кардарлар кандай чайды көбүрөөк ичишет? Чычырканак чайбы же мөмө жемишпи? Вкусовой рецепторлар баарыныкына карагандай, облепиховый чайды кээдегилер ачуу деп ичпей коюшат да, жактырбай коюшат. Көбүнчөсү мөмө жемиш таттуу жакшы көргөндөр. Облепиховый чай түшүнгөн кишилер ичет да, ден соолукка пайдалуу депчи, ачуу болсо, ачуулугуна карабай. Чычырканак чайы демделип турсун. Азыр даяр болдубу? Чычырканактагы. Даяр болду. Эмне калды? Болгону бал калды. Аягында деген кошуп коебуз. Эмне үчүн бал мына мөмө жемиштен даярдалган чайга башында эле коштук, анан чычырканак менен аягында кошобуз? Чычырканак биринчи өзүнүн дамын чыгарып алып, андан кийин коногубуздун өзүнүн вкусуна жараша өзү кошуп алат да, биз отдельно беребиз. Азыр имбирный чай жасайбыз. Бул имбирден жасалган чай дагы, урматтуу теле көрүүчүлөр, аябагандай пайдалуу экенин көпчүлүгүңүздөр деле билсеңиздер керек. Бул элдик медицинада сасык тумоого каршы алдын алууда жакшы жардам берет деп айтылып келет. Мындан сырткары бул баягы жүрөк кан тамырларынын кан тамыр ооруларын, ошондой эле тамак ашты сиңирүүдө жакшы жардам берет дейт. Мындан сырткары курамында магний, фосфор, В, А витаминдери аябагандай көп керектелет деп айтылат да. Андыктан имбир чайын дагы үйдө, үй шартында мына азыр улук көрсөтүп бергендей кылып сиздер дагы демдеп ичсеңиздер аябагандай пайдалуу. Бул көптөгөн оорулардын алдын алат, анан дагы иммунитетти көтөргөнгө жардам берет болуш керек. Бир чайга ошондо канча көлөмдө болуш керек, кошулуш керек? Имбир 30-40 граммдай жетет. Андан көп болсо аябай эле ачуу болуп калат. Бул имбирди чычырканак чайына дагы кошуп ичсе болот. 2 эсе пайдалуу. Бал кошулабы? Бал кошулат. Канча мүнөт демделет? 5 мүнөтпү? 10 мүнөт. 10 мүнөт. Айырмаланып, Да. Ошол 3 чайдын түрүнүн кимисин көбүрөөк жактырып ичесиз? Ушунда ооруп жатканда имбир чайын, облепиха чайын, настроение жакшы болсо мөмө жемиш чайын. Негизи мисалы сиз мына 15тен ашуун чайдын түрүн демдейт экенсиз. Негизи кайсыл чайды жакшы көрөсүз? Таттууга жакын. Мөмө жемиш. Мөмө жемиш чайыбыз даяр болуп калды. Ага биз лимон кошо элек болчу. Кошо элек болчубуз. Азыр кошобуз, Лимонду сиз кошуп бересизби? Сөз түрдө.
жатасыздар. Бул чайдын даамын айтып берүү чынында сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес экен. Урматтуу телекөрүүчү, ал даамды билүү үчүн бир гана сиз бул чайды ичип көрүшүңүз керек. Өтө таттуу. Чоң рахмат, улук. Аш болсын. Абдан сонун. Абдан жакты. Чычырканак чай. Бал кошо элекпиз, Чычырканак чайыбыз даяр болду. Бул бал кошулгандан кийингиси, Кийингиси. ачуу. Бирок пайдалуу. Экинчи чай, эми үчүнчү чайга кезек келди. Имбир чайы. Имбир чайы. Баарын эле кошконбуз, буга? Баарын кошконбуз. Болгону ичип даамын гана татып көрүш керек экен. Бул чычырканак чайдан дагы Ачуубу? Өтө деле ачуу эмес, бирок чычырканага ачуулугу жетпейт. Бирок жыты өзгөчө экен. Аябагандай, мындай жакшынакай жыттанат экен. Улук, сага рахмат. Мына ушундай пайдалуу чайларды демдеп, элдин ден соолугуна кам көрүп, үлгүлүү болуп жүрөр. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй, мына бүгүнкү чайлардын курамындагы эмне керектелген болсо, эмне кошулган болсо, ошолордун баары ар бир үйдө бар. Андыктан сиз дагы үй шартында мына ушундай пайдалуу чайларды демдеп ичиңиз. Айрыкча кыш мезгилинде организмге витамин керектет болот дейт. Андыктан ар бириңиздер оорубаңыздар, мына ушундай пайдалуу чайларды ичип, ден соолукта жүрүңүздөр.